Билбегендер үчүн бизде күрөчү чыгат. Портко келгенде аябай сонун достор табасың. Эртең мененкиге жетип токтоп 21 километр чуркап коюп. Мектепте аябай жакшы окугам. Жаш кыздар, балдар деле бар да. Зыгырынан алып келсе, вау, сонунго деп мындай өтө чоң страх эле да. Мен барып ошол жакта пол жууп калгандан коркчумун. Мечта. Себеби Окуу аябай эле оор болчу. Эми бир эле бул жашоо менде болду деп айта албайм. балалыгыңыз жөнүндө кайсыл жерден болосуз? Балалыгыңыз кандай өткөн? Өзүм Өзгөндүк болом. Оштун Өзгөн району, Шоробашат деген айылдамын. Билбегендер үчүн бизде күрөчү чыгат. Өстүн күрөч өстүрөбүз. Балалыгым ошол 11-класска чейин Шоробашат айылында төрөлгөмүн. Ошол жерде чоңойгом. Ошол жерде 2 мектепти бүтүрдүм. 5-класска чейин Тагай Асыранов мектебин, андан кийин Караханов лицейин бүтүргөм. Ошол балалыгымды эстесем Өзгөн эле эске келет. Мектепте кандай окугансыз? Мектепте аябай жакшы окугам. Бирок өтө кандай десем, замкнутый адам болгом да, мындай өтө ачылбаган, окуу үй ушундай. Жана тескерисинче айтат го, мындай интроверт болуп жүрүп, мисалы, резко экстраверт болуп, соңку аргылардын алдында болуп. Ошол мен. Мындай эсте каларлык кандай окуялар болгон ушул мектеп кезде, мисалы? Бизде билим берүү системасы ушундай кеткен, мындай сөзсүз түрдө 5 алыш керек, 2 алганга болбойт депчи. Ошол эле бирок чоңойгондо жанагыдайларды тарбиялап койдук экен да, мындай предприниматель, ишкерлерди эмес, тескерисинче мындай бир системада гана иштеп, мындай кызматчы. Мисалы, банкрот болуп тыйылганга алсыз кылып тарбиялап койдук экен да. Ошол сизге канчалык бир таасир берди, мисалы, жашооңузда плюс болдубу же минус болдубу жакшы окугандыгыңыз? Жакшы окугандын эки тарабы тең эле пайдасы тийди. Жакшы окуган всегда эле пайдасы тиет, эгерде ошону туура колдонсо деп ойлойм да. Анан эми мен мектеп кезимди эстесем, балалык чакты эстесем, биз кичине азыркы замандан мен мигранттын баласы болгом. Аябай мигрант жашоонун бардык этаптарын көргөмүн, мындай. 1-классты бүтүрдүм, окууну ошол кезде ата-энем тең Россияга кеткен, мигрант болушуп. Биз 4-1 тууган болчубуз. Ошол 4-1 тууган чоң атамдардын колунун көзөмөлүндө калдык. Өзүбүздүн үйдө уктап жашайбыз кечинде, күндүзү чоң атамдардын үйүнө барабыз. Кечинде алар бизди карап жатышат ушундай. Мага окшогон ал кезде аябай эле адамдар көп болчу. Бир эле мен эмес, ошол негизи чоң атамдын башка балдары ушундай жашоо көргөнбүз да. Мигранттын кызы болгон кандай? Мисалы, сиздин азыр өзүңүздүн дагы бала чакаңыз бар. Мисалы, ошол сезим мындай ата-энеңди кучактайын, эл алар эркелейин дейсиз, бирок ал жок. Ооба. Бизде баягы чувство, эмоцияларыбыз кичине мигрант жашоодо немелери да, травмалары бар. Ата-энебизге анчалык эркелей албайбыз. Ошол эле убакта мындай личный границаларын дагы кичине жогорактай да. Азыркы мындай сөз менен алганда психологко барсаң, целый готовый травмаларың менен анын баарын атып оңдоп кетиш керек да. Ошол мигранттын баласы болгон өтө жаман, кыйын. Мен ошол нерсени эч кимге каалабайм. Ошондой күндөр дагы болгон, менде выбор болгон, мигрант болуп балдарды өзүмдүн кайра жашоомо кайталасам болмок да. Бирок ошол нерсенин баарынан отказ кылдым, дайча айтканда. Өзүм көргөн жашоону балдарыма каалабайт элем. Ушул жерден суроо берип кетсем болот. Мисалы, мигранттар мектепти аяктап туруп эле сразу Москвага барып грузчик болуп, тиги аябай ошондой кызматтарда иштеп атат. Сиз тескерисинче Россиянын белгилүү бир лабораториясын түштү, бир регионду жетектеп атасыз да, мисалы. Рабочий сапар менен, визит менен Москвага барасыз. Ооба, командировкаларга. Командировкада барып, гостиницаларда жатканда
мисалы сизге кандай сезим келет мисалы мындай мигранттын кызы уже мигрант болуп эмес тескерисинче мындай командировкалар менен келип атат бул жака деп. Ооба, орустар бизге мигрант болуп келип атат азыркы кезде. Бул этапка жетиш үчүн аябай көп этаптан өттүм да. Азыркы турган кезге чейинчи. Эми бир эле бул жашоо менде болду деп айта албайм, анткени Кыргызстандан, по-моему, түштүк региондо көп болду. Миграция кайсыл жерде болсо, ошол кезде 90-жылкы балдардан баштап 2000-жылкылар ошол этапты көрүп калдык да. Эч кимге деле секрет эмес. Ошол кезде ар кимдин көзөмөлүндө калдың, чоң ата чоң энең карайт, дагы бир абаларың, жеңелериң колунда калдың. Ошол кезде менде эң эле мындай кандай десем, ойлондурган нерсе, көп ойлочумун, атам дагы аябай айтат эле, эгерде сен жакшы окусаң, только өзүң күчүң менен гана окуйсуң. И так эле мындай түшүнүктүү эле болчу, контрактка окутканга шартым жок деп эле эми ачык айта албаса да түшүнөт элем да, ошонучу түшүнөт элем. Анан менде эң чоң коркуу бар эле да, вдруг окууга өтпөй калсам, Россияга барып иштешке туура келет деп. Ал кезде эми Россия кандай экенин биринчиден өзүң өмүр барбасаң, Ош регионунан чыкпасаң, барган жериң орусча алабат эле болсо, даже Бишкекке бара элек кезиң болсо, анан Россияда өзүң орусчаны билбесең, кыргыз мектепти бүтсөң, өтө чоң страх эле да. Мен барып ошол жакта пол жууп калгандан коркчумун, жанагындай мигрант болуп иштегенден аябай коркчумун. Анткени туугандарыбыздын баары иштеп келгенде келип айтышат эле да, орустардын отношениясы мындай, жалаң негативный нерселерди көргөм да. Миграция болгон, каалоо прям нөл болуп жок. Ооба, единственный эле жол бул окуш керек болчу. Ошол үчүн да аябай жакшы окудуңузбу сиз? Ооба, анткени мен көрдүм да, ага чейин абамдын кыздары Кыргызстандагы эң жакшы университеттерди бүтүрүшүп, Турциядан окууларын уланткандарын көрдүм. Значит, ошолордой эле болуп окусам, ошолорго окшоп Турцияда жакшы мамлекеттерде иштесем болот деген ой болду да. Алар мага мындай жол көрсөтүштү да. Эжемде 90-жыл Союз таркаган кезде Кыргызстанда 93-жылдарда бул ачкачылык каптаган да. Кандай ошол ачкачылыкты көрдүңүздөрбү сиз? Ошол кезде билген эмеспиз эти ачык. Ошол жаман эле кыйналып тарбиялаганбыз. Ошол кезде ачкачылыкта жашап атканыбызды түшүнгөн эмеспиз. Анткени биз бала болчубуз да. Зыгырынан алып келсе, вау, сонун го деп мындай азыркы ойлосоң жүгөрү маканын унунан жасалган нан да. Ал өтө полезный, нутрициологияны окуп атпайм, полезный, бирок ошол кезде ундун жоктугунан ошондой ундарга зар болуп калганыбызды азыр эстесем аябай эле кыйынчылык болгон. Эң эсимде калганы, атам бир эчкини алып барып сатып, бир кап un алып келгенде вообще таң калгам да. Эти живой жаныбарды сатып, анан бир эле мешок un келгенде мен таң калгам. Кандай лучше было эчкини саап ичкен жакшы мен десең, ундай керек да. Ошол кездер эсимде бар. Эң көп өзү негизи эле элдин баары ошол кезде макарон, вермишель жеп калганбыз да. Жокчулуктун ошол этаптарын баарын көргөнбүз. Мен эмнеге айтып атам? Жокчулук, мигранттын кызы, кусалык, мунун баардыгы кошулуп туруп азыркы характериңизди калыптандырдыбы? Ооба. 99% ошол этаптардан өткөндүн баардыгын азыркы характерди калыптандырды. Ошол миграциянын кесепетинен деле ойлойм, мектеп убагында көп ачыла алган жокмун. Азыркы балдарды, өзүм балдарымды көрүп атам, жаштарды көрүп атам, аябай каалаган нерселерин жасай алат, мындай ачык, айкын сүйлөй алышат да. Бизде эми бир семьядан бир семьяга ар ким караганда сүйлөгөнгө болбойт. Эптеп эле мындай да, кандай десем, ата-энем келгичеңде бирөөгө тоскоолдук жаратпасам экен деген максат көбүрөөк болот да. Анткени ал барган семьяңда деле 4-5 баласы болот. Сен дагы өзү ини сестренкаларың менен 4-5 анын үйүнө барганда мындай ашыкча кыймылдан коркосуң да. Настроениясын бузуп койбоюн, аларга жүк болбоюн деген нерселер болот. Ошол нерседен балким характерлер азыр эми түшүнүп атам, ошол өтө чоң характерге влиять этти. Кусалыктагы ата-энеге болгон таарынычтар, ошол кездегилердин баары эми билинип атат да.
анда деген жашоо ошо экен деп эле билбейсиң да. Башка жашоо. Учурларда мисалы сиз айтып атпайсызбы, ойлор келчү да мисалы менин кайякта жүрүшөт, миграцияда келип туруп менин жанымда мага мээрим берсе болот эле да деп. Ооба. Жүргөнсүз. Ошол кезде аябай таарынычтар болот. Эмне үчүн мындай башка ата-энелер жүрөт? Булар деле келип жаныбызда эле жүрбөйбү? Биринчи баягы кыздардын важный моменттеринде ата-энеңин жоктугу аябай өкүндүрөт да. Эми анда түшүнбөйт элек. Таарыныч аябай чоң болчу. Мындай эми келсе кетпейт деп мындай ишенесиң да, каждый раз ошентесиң да. Кайра кетет, кышында келет, кайра жазы менен күз жүрүшөт. Кышында 1-2 айга келет. Ошондой. Көпчүлүк кыздар өзгөчө ушул атасынын мээрини жоктугунан улам, атасынын мээрини көрбөгөндүгүнөн улам, мээримди башка жактан издеп, жаш кезинде көп эркектерге алданып калышат да. Ошол боюнча кандай ойлойсуз сиз? Ата-энеси, бир туугандары чет жакта иштеп жүрүшөт дагы, мисалы алар бир мээримди башка бир эркектерден издеп кетишет. Туура, негизи эле баланы тарбиялоодо атасы менен апасынын ролу өтө чоң. Өзгөчө кыздар үчүн атанын ролу чоң. Ар бир биз эми мындай эки канат сыяктуу да, ошол канаттар менен талпынып, анан атаны көрүп, идеальный мужчина ушундай деп өсөсүң да. Ошол нерсени бериш керек деп ойлойм да эркек кишилер. А менде деген атам миграцияда, ата-энем миграцияда жүргөн менен биз чоң ата чоң эненин колунда чоңойдук. Анан абаларыбыз, ата менен бир туугандары ошолордун кароосунда болгон үчүн анчалык эле прям атанын жоктугу сезилбеди. Бир 5-класска чейин эми ал биз кичинекей болчубуз. Кийинчерээк уже сотовый телефондор чыга баштады, телефондор менен сүйлөшүп, анан келген сайын өзү негизи атам аябай жумшак адам. Мындай анын нерсени күттүрбөй эле берет да. Эркелетип, мындай сүйнөк. Бирок мен чоң болгон үчүн анчалык деңгээлде эркелей албайм. Азыр деле мындай мен кандай десем, эркек баласындай эле көрсө керек деп ойлойм. Мен только по делу чалат да. Буну жасап койдуңбу, бул ишиң эмне болуп атат ушундай. Мектепти жакшы окудуңуз, мектепти аяктадыңыз. Анан эмне үчүн медицина? Буга деле ошол жакта бала чактагы жашоо шарт, ошондогу көргөн нерселерим себеп болду го дейм. Анткени бизде айылда дагы баягы өтүшүп кеткенде барат экен да, азыр ойлосомчу, өтүшүп кеткенде барып эле барса эле каза болуп келчү, же болбосо аябай тяжелый болуп ооруп жаткандарын көп көргөм туугандарданчы. Анан эң акыркы точка, по-моему, 3-класс, жок 4-класс экен, башталгыч классты бүтүп атканда жаңы жылда стипендия алгам. Это стипендия деген ошол убакта билбейм. 4-классты мен 2001 бүтүп атамбы? 2000 жылы, 2001 экен. Ошондо 10 сом алгамын да. 10 сом тыйын болчу, мындай бүркүттүн немеси бар. Көк чекесин мындай тешип берди да. Үйүңө илип кой депчи. Көтөрүп деп келе жатасың, эми сумкага батпайт го болсончу. Көтөрүп алып келип үйгө жетейин дегенде апам эсинде бар, ошол кыш мезгили болчу, атам аябай катуу ооруп, больницага алып кетишкен экен да. Анан байкуш апам ошондо ойлосом, билбейм, же ушунчалык акча жок кези окшойт да. Ошол 10 сомду алды дагы баягы сүйүнгөнгө деле убактысы болбоду да. Молодец деп деле айта алган жок дагы. Бул эмне мындай айттым да. Мен ошо жакшы окуган үчүн жаңы жылдык 2 чейректи бүтүргөнүмө ошол 10 сомду берди, стипендия деп көтөрүп келсем, алды дагы сразу эле жөнөдү больницага. Ошол акыркы точка болду окшойт. Мен ушул медицинага точно барарымды билгенмин да. Медицина дегенде, мисалы сиз айтып атасыз, өзүндө кыргыз мектепте окугансыз, орусча билбейсиз. Биринчи студенттик кезде мен түшүнүшкө академияда. Ал жакта өтүш дагы жеңил эмес, негизи кантип өттүңүз? Анан ошо алгачкы күндөр кандай болгон? Мен 2009 жылы окууну бүткөнүбүздө биздеги азыркы ОРТнын жыйынтыгы менен тестирлөөнүн жыйынтыгын көтөрүп алып Ошко келгем. Азыр ойлосом, ошол кезде жаңы эле ошо тестирлөө биздин системага кирип аткан экен да. Ошто биринчи турдан мен өтпөй калдым.
Мен ойлогом дейм, Бишкекке барбай эле Ошто окуп, ата энеме жакыныраак ушул жерде болоюн депчи. Самый таң калыштуусу Ошто эч бир факультетке өткөн жокмун. Аябай мындай обидно болгон. Вроде жакшы эле балл, эми алдыңкы балл эмес, бирок өтө турган эле шансым бар эле. Контрактка өзүм тапшырган жокмун. Мен оюм бардыгы бюджетке окушум керек. Ата энеме эч кимге мындай кыйынчылык тудурбаш керек деген ой болду да. Ошол учурда бир бюджеттин талонун Бишкекке берип жүргөн болчубуз. Туугандарым, акем бар. Ошол медакадемиянын факультетине салса, биринчи турдун мен Оштон өтпөдүм деп настроение болуп атсам, Бишкектен өтүптүм да. Анан чалышты, Бишкекке сен өттүң, ушундай деп. Конечно, мен ал убакта каалаган факультет эмес болчу. Мен лечебный, именно дарылоо курсуна, дарылоо факультетине тапшыргым келди. Анткени өзүмдү хирургиядан көрчүмүн да. Ошол хирург болом деп, кардиохирургияга аябай кызыкчумун. Бирок ал факультетке контрактка шансың бар деди, бирок бюджетке жок деди. Мени высшее сестринское образование деген факультеттин азыркы мындайча айтканда фельдшерлерди даярдоо, эми бул американский система менен ачылган факультет экен да, ошолго бюджетке өттүң деп айткан. Ошол алгачкы күндөр орус тили кандай болду? Аябай оор, аябай. Мен жанагы өткөндөн кийин талондорду таштадым. Документ толтурганы барганда эле акем болсо чогуу барды да. Ал эки группа бар деди, кыргыз анан орус группа. Мен сразу эле кыргыз дедим. Анткени шаарды билбейсиң, эч нерсени билбейсиң. Мектепте болсо здравствуйте менен до свидания деген сөздү өтөсүң. Анан сегодня тема Пушкин дейсиң да, калганын баары кыргызча болуп да. Мен кыргыз группа десем, жок, орус группага деди. Единственный кыргыз кыз мен болуп жазылдым ошол кезде. Анан самый страшный күтөсүң да, күндө 1-сентябрды күтөсүң. Аны деген июнда тапшырдың да, сен уже сентябрга чейин канча үйлесип, жалгыз мен болсом, калганы баары орус болсо десем, жок, кийин кошулуптур. Кыргыз кыздар бар, бирок бардыгы орусчаны түшүнгөн, билген кыздар. Мага өтө жаман болду. Анатомиянын бардыгын өтөбүз, окуйбуз, түшүнөм, бирок айтып бере албайм да. Эң жаман нерсе ошол болду. Здравствуйте дейсиң дагы, анан түшүнөм бардыгын, сүйлөгөн келгенде окончанияларын может туура эмес айтып алам. Ошол учурларда, мисалы, азыр буюрса комуңуз жакшы, түндүк түштүк болуп бөлүнүп аз сиз ошол учурда биринчи эле түндүк түштүктөн баргансыз, экинчиси эле орусча билбейсиз. Мугалимдер, группалаштар мындай шылдыңдап күлүшөт беле? Жок, именно Оштон келдиң деп шылдыңдап күлгөн жок, анткени сонун группа болчу. Основной орустар да. Аларга айырмасы жок. Экинчиден, көбүнчө таластык кыздар менен окудум, анан көлдүк кыздар менен. Оштон эки кыз болду окшойт биздин группада. Аларда андай эле неме жок эле. Бизде бир эле проблема бар эле. Адамда баягы ар бир адамдын өзүнүн проблемасы болсо, же болсо алдында фокусу болсочу, башка адам менен иши жок да, ошондой группа болчук да. Анткени баарыбыз да окуш керек. Эптеп ошо биринчи курсту өтүп бүтүрүш керек, потому что көп эле медицинага тапшыргандар бир жерде бүтпөй атып эле уже академический алат же отчисление болуп кетет да. Окуу аябай эле оор болчу. Жанагы кантип орусча сүйлөп үйрөнүп алдыңыз? Анан мен айылдан чыктым, мен орусча баары үйлөнө албайм дегендерге мисалы лайфхак да. Анда деген агент бар эле. Агенттен только орусча жазышат болчубуз. Классташтар менен деле группа ачсак дагы, анан группалаштар менен дагы. Биологиядан берген Жылдыз деген эжеке бар эле. Ошол аябай жардам берген. Кандай гана оюңа келет, ана он они деген оюң, главный сен сүйлөй бер, биз смыслын түшүнөбүз дейт да. Сен грамматикалык жактан туура эмес айтышың мүмкүн дейт, бирок мен түпкү тамырын түшүнөм. Өзү кыргызча аябай так сүйлөгөн эжеке, бирок бир дагы кыргызча сүйлөбөйт эле. Ушундай эми медакадемияда биз орус группа болгондон кийин анын системасында бардык документация, окуу орус форматында өтүш керек, орусча форматта. Ошон үчүн дагы кыйналып атсаң дагычы орусча и дальше что деп мындай тура берет да, жардам берип коеюн дебейт. Башында жаман жиним келчү да, эмнеге мындай түшүнүп атат, кыргызча эле айта берсем эмне депчи деп.
иногда кыргызча сөздөрдү кошуп ушундай болот да, анан буга келип бул мышцы прикрепляется или биологиядан ушундай неме сөздөрдү кыргызча кошо берсең жинденет да. Боткосуң чыгарбай сүйлө. Же кыргызча, же орусча толук сүйлө деп ошол айткан. Демек орусча сүйлөп калдыңыз. Канча жыл общий окудуңуз? Общий 5 жыл, анан 2 жыл лаборатория тармагында онлайн. Уже Россиядан окудум. Россиядан да. Ооба. Именно ошол университетте сиз ойлогонсузбу, мисалы медицина бул кесиптердин арасынан мындай эң эле сый урматтуусу, при этом мындай эң эле узагы. Анан мындай жанындагы бергендей эле мындай бир канчалык бир маанилүү кесип, мындай стоит ли, мындай акча, келечекте мен акча көп табам дегендер ушул медицинага барса арзыйбы? Эгер акча табам деп максат менен медицинага келген туура эмес. Акча таба албайт анда. Адамдарга жардам берем деген максатта келсе, табышы мүмкүн. Ошондой. Демек медицинага элге жардам берем дегендер гана барыш керек. Бирок ошол эле учурда медицинаны азыр бизнес кылып атышпайбы? Өткөзгөн ошол учурда мед учреждениялар жетишсе, ал деле жакшы деп ойлойм. Бирок аны сөзсүз түрдө менде ушундай эле биздин негизги темабыз ишкерлик болгондон кийин мен ушул ишкерликке кайткым келип атат. Медик эмес, жөнөкөй ишкерлер ушундай бир медициналык ишканаларды, учрежденияларды ача алабы? Ачып коет, бирок иштетип кете албайт го деп ойлойм. Ачкан бир, медицинаны иштетип кетиш үчүн минимум 3 жыл туруп керек. Анткени эл көнүш керек, өзүң ошол системаны түшүнүшүң керек. Анан медицинаны бүгүн ачып эле магазиндей болуп эле товар сатсаң, бат эле келип адам көнө калат да. А медицина ушундай сфера, долгий доверияга кириш керек да. Адамдын качан довериясына киргенде гана ошол сага постоянный мындай келип сенден обслуживается. Ал убакытка чейин көп адамдар ага чыдабайт. 3 жыл күткүсү келбейт, мисалы үчүн. Мен минимум 3 жылды айттым да, балким кээ адамдар бар 10 жыл атын жасайт. Медицинага мынтип эле келип эле бизнес ачам дей албайт. Балким инвестор болсо болот. Инвестор болсо хороший возможность, жакшы жактары бар. Бирок аны медицинаны түшүндүргөн, медицинанын сферасында иштеген адам гана иштетип кете алат деп айтам. Эгерде менде мисалы 150-200 миң доллар акча бар боло турган болсо, медицинага өз алдынча кирбей эле койгушум керек. Ооба, анткени үйдү курдум, бирок уюту жоктой эле болуп эле мындай немеде аны иштеткен адам керек. Ал жерде уют, ачагын, жылуулукту ушундай нерсени кармап берген медицинада менеджерлер керек, же болбосо ошол главврачтардын медик адам болуш керек. Кыргызстанда ишкерлик кылыш бирок ар бир инсан ишкерлик кылса болот. Мен ушул темада негизи интервьюбуздун алкагы ушул темада өтөт. Ушул жөнүндө сиз кандай ойлойсуз? Бизде азыр эми мындай мектепти бүткөн эле эки руслого түшүшкө туура келет, же мамлекеттик жумушта иштешиң керек, же частный сектор, бизнес тарапка кетишке туура келет дегендей эле багыт бар да. Мен оюмча бизнеске кеткен туура. Особенно медицинага эгер аябай көңүлү бар, медицинаны билген адам болсо, туура тармакты тандаса болот. Медицина бизде аябай эле жетишсиз, больницалар жетишсиз, поликлиникалар. Ошондой эле кезде азыркы убакта сапаттуу, жакшы, анан уютный жерде медициналык услуга алгысы келет да, кызмат алгысы келет. Поликлиникага барып очередь күткүсү келбейт, кейбиркилерчи запись менен келип азыр заранее бардык эле бир эле жерден бүтүргөнү каалайт да. Бир жерге кирдиң, анализ тапшырдың ошол жерден. И ошолордун эле компьютеринен операционный столго чейин барып, кайра выпискага чейин чыгарганын элдер ошондойду каалайт да. Эми заман өзгөрүп атат. Ошол багытта иштесе болот. Даже керек, анткени конкуренциянын дагы көбөйгөндөн азыркы бар мекемелердин бардыгы өсөт деп ойлойм да. Бизде азыр толтура жекеменчик больницалар, жекеменчик лабораториялар көп. Ошолордун конкуренция создавать этишибиз керек, чтобы бирибизден бирибиз лучшийраак кызмат көрсөтүш үчүнчү.
Адам келгенде выбор бар. Биздин коомубузда ушундай бир коом, аял киши эркектерге караганда бир аз төмөнүрөөк болот, үйдө отуруш керек, мындай аялдын орду үйдө деп ошентип айтышат да. Анан ошол эле учурда мисалы аял кишинин ишкерлик кылуусу мындай сиз кандай ойлойсуз, мындай канчалык маанилүү и ошол эле учурда сизде мисалы жолдошуңуз бар, балдарыңыз бар, сиз кантип жетишип атасыз ошол нерсеге? Может, чын эле мындай аял киши үйдө отурган эле жакшы да? Антип ойлойм. Биринчи эле себеби аял киши баланы тарбиялаганга 80%ке жакын, даже 80ден да көп болот кээ бир учурларда тарбиясына влиять этебиз. Биздин поведение, биздин ментальный образованияларыбыз, кругозорлорубуз силердин эле общий мисалы үчүн балдардын келечегин түзөт. Ишкерлик аялдар үчүн өтө оор, бирок бардыгы эле адам өзүнүн ишкерлигин тапса кылса болот. Мен мисалы үчүн эртең менен турганда жолдошум турат, кийинет, жумушка кетет да. Анын оңой. Турду, кийинди, жөнөдү да. Аял киши ошол эле нерсе иштеш үчүн эртең менен эртерээк турушуң керек, баарына завтрак даярдашың керек, балдарды кийиндирип, үйдү бир сыра жыйнап, анан аларды жөнөтөсүң. Кайра дагы ошол эле убакта иштеп, эркек менен бирдей иштейсиң, бирок үйгө келгенде дагы өзүңүн дагы обязанностьтың бар да, милдетиң бар. Балким мында бир таанышмандыгы бар деп атпайм, ошон үчүн мындай кыйналып отурбай эле. Үйдө балдарды карап, жөн эчтеке кылбай отура берсе, ошо аялдардын өзүнө жакшы эле деген. Анысын билбейм, айта албайм, ар бир адам ар түрдүү. Сиз өзүңүздү азыр ошол инвитродо жумушуңузду таштап, үйдө бала карап эле отура турган аял катары эсептей аласыз? Жок, антип элестете албайм. Андай элестете албайм. Мен өзү негизи эле үйдө отура албаган адаммын. Мен инвитрого прям акча үчүн эле иштеген эмес. Мен өзүмдүн күчүм канчалык деңгээлге жетет, ошол сыноо максатында көбүрөөк иштедим го деп ойлойм. Мен канчалык деңгээлде мындай өсө алам, балким мен саламаттык сактоодо да бир нерсе ачылыштар жасай берем, ошол багытта иштейм да. Анан прям акча берем, мисалы үчүн айына 200 миң, 300 миң берем, сен үйдө отур десе, отуруш кыйын го дейм. Өтө эле кыйын. Сиз отурбайсыз деме? Жок, мен отура албайм. Башка аялдарга кандай совет бересиз? Мисалычы үйдө мындай күйөөм иштетпей атат дегендергечи. Мындай вроде бы хочет, да, именно самостоятельно быть, работать, анан бирок ал үйөсү уруксат бербей атат. Эми жумуштардын түрлөрү көп го. Бардыгына эле сөзсүз түрдө көчөгө чыгып иштештин кереги жок. Менин оюмча. Мен деле декретте отурганмын. 2 балам бар. 2 жолу декретте отурганмын. Ошол кезде деле мен өзүмчө жанагындай токуган страничкаларды ачып алып, мен токуп жаш балдардын люлькалары деп коет, мен коляска ручной люлькаларды, сумочкаларды ошолорду тигип сатчумун да. Эми ар түрдүү эми жолдошунун көз карашына да караш керек да. Эми үй бүлө куруп атканда кимдир бирөө айткандар, эми сен үйдө отурасың деп ошого макул болуп турмушка чыккан болгон болсо, анда онлайн жумуштарды караса болот. Обязательно эле көчөгө чыгып иштештин кереги жок. Азыр үйдө деле торт жасап сатышат, или тил үйрөтөт, или тикмечилик кылат, штора тигет. Эми жумуш көп го дейм да. Графиңиз аябай тыгыз. Бүгүн келгениңизден сездим. Бирок сиздин жолдошуңуз ушул сиздин жумушуңузда сизге канчалык бир колдоо берет? Ушундай бир аял кишинин белгилүү өзүнүн бир жумушун баштоодо жолдошунун колдоосу канчалык маанилүү? Өтө маанилүү. Физический болбосо дагы же финансовый деле өтө не важно, моральный жардамы чоңураак го деп ойлойм да. Чарчап келесиңби же болбосо бир ишиңи жаңы баштап атканда сен колуңан келет деген эле сөзү өтө чоң да. Ошол эле сөздү көп эркектер анча айта бербейт.
мисалы үчүн сен бир кичинеден неудача болсо мен сага айттым го үйдө отур деген Бизде ошондой да. мен сага айттым го. Шашпа дейт да, если. Хотя өзү эркектер деле көчөгө чыкканда миң проблемалар бар, ошонун баарынан жыгылат турат, ошондон кийин анан результат келет да, чыксаң эле результат келбейт го. Ошол нерседе просто сен колуңан келет деп жардамдашып, же болбосо сен бүгүн кеч келесиң, мен балдарды алып коем. Бизде кичине үйдө башкачараак да, мындай обязательно аял киши тамак жасаш керек же обязательно үйдү ошол жыйнаш керек деген понятие жок. Ким эрте келсе өздөрүнүн ишин кыла берет. Мен ушул жерден сурап кетейин. Аял киши өз алдынча иш баштады. Анан сиз өзүңүз айттыңыз, мисалы эртең менен турганда жолдошу мындай сразу кийинет да жумушка кетет. Аял киши болсо эртең менен тамак жасаш керек, балдарын караш керек, андан кийин жумушка барат. Кечинде кайра келгенден кийин тамак жасаш керек, кайрадан балдарды жаткызыш керек. Бул биздин менталитетте бул аялдардын жумушу да. Ооба. Если аял деле сыртка чыгып акча тапса, сыртка чыгып күйөөсүнө окшош эле иштесе, анда үйдөгү жумуштарда күйөөлүк канчалык колдоо көргөзүш керек. Графигине жарашабы деп ойлойм. Менде деле башында ошол сен айткан нерселердин бардыгын өзүм жасачумун. Азыр аябагандай эле график тыгыз болгондо кээде менде такыр эле жетише албай калам, физически жетишпейм. Ошол учурларда биз чуть-чуть мындай заранее даярдап коебуз да. Суббота, воскресенье күндөрү мен атайын котлеттерди жасайм, мисалы үчүн тамактардычы, анан заморозкага коюп тоңдуруп коюп алам. Ошондой оңоюраак варианттарын үйдө өздөрү эптеп жасап тура алышат. Демек, жолдошуңуз сизге тамак кылып, жыйнап, кээде жардам берет. Үйдө уже балдар деле жыйнады. Бизде мындай айтам да, ар бир өзүнүн вещисин жыйнаса үй чачылбайт. Ордуна эле койсо үй чачылбайт ошол эле. Анан нан тиле күндө эле үй жыят деп айта албайм, кээде жардам берет. Андай адамды кантип таап алгансыз? Бул балык орда. Атай биздин айнала жүрөбүз, мындай аял киши милдети бул тамак кылышың керек дейт да. Биз экөөбүз тең эки башка эле адам болгонбуз, бири-бирибизди ушундай кылып тарбияладык окшойт деп ойлойм. Бири-бириңиздерди демек со временем ушундай тарбияладык. Анткени мен деле башкача понятияда, ал деле аябай эле башкача көз карашта ушундай болгон. Ортодо ушундай баягы кандай десем, чогуу жашаганда муктаждыкка байланыштуу эле ушундай немеге туура түшүнүп эле, бири-бирибизди түшүнүп атып ушундайга жеттик го деп ойлойм. Айтамын де, бирөөнүн акчасын эсептесе болбойт. Бирок мен билем, сиз жакшы эле акча табасыз. Акча табыш максат да. Акча табыш андай деле максат эмес, ошол акча табам деген жол максатка дейм. Ошол интересныйраак го деп ойлойм да. Менде прям ушулайда мынча табышым керек, же болбосо мен жылына мынча сом акча табышым керек деп ойлобойм. Муктаждыктарды жабыш максатында эле иштейсиң, анан ошого жараша эле акча келет го деп ойлойм. Канчалык муктаждыгың көп болсо, ошого көбүрөөк иштешке туура келет да. Ошончо эле акча чыга берет го. Адамдардын маясы бар го, мисалы көп кыздар, аялдар айтат да. Мои деньги это мои деньги, а твои деньги наши деньги деп. Негизи мен анча ошо туура го деп ойлойм. Бирок бизде кичине башкачараак. Бизде чоң сатып алганга, чоң инвестиция же бир чоң иш кылганга атайын экөөбүз сүйлөшүп алабыз да. Анан мындай кийим, өзүмө жаккан нерсени алганда не обязательно ал нерсеничи общий эле иштете беребиз ошол акчадан. Жанагы мындай балким Аллах рызкыны аялыңа берип койду да. Мисалы мен айына 150 000 сом табам. Бирок менин аялым 400 000 сомдон табат да. Эми ал деле Аллах берген нерсе да. Анан кийин кандай ойлойсуз ошол мындай ортодо биз партнербиз деп туруп эле аял деле тапканын ортого таштап, күйөө деле таштап ортодон эле иштетишсе. Туура, бизде деле ошондой эле система. Ал аял көп, эркек көп тапкан эмес. Главное экөө тең иштеш керек деп ойлойм. Анан аялын иштетип коюп эле өз үйдө жаткан эркек болсо анда кыйыныраак. Ошондойлор да бар азыр. Бар андайлар, бирок
биз эми турмушка чыгып атканда ошол адам көбүрөөк бизди каржылайт деген максатта дагы турмушка чыгасың да. Ошон үчүн менин оюмча экөө тең эле иштеп атса, бирок кимдир бирөөсү временно да, эми ал нерсени баары эле убактылуу азыраак акча таап алып атса, ал андай эле значение немейт. Менин оюмда аял кишинин бул жашоодо бир эле баягы задачасы, ушундай бир милдети бар. Бул мындай бир жакшы эркекти таап тийип алыш да. Жок, андай эмес. Ага, дальше көйлөйдүн баарын жетектешиш керек деп. Анан бирок эми сиз ишкерлик кылып атасыз. Ишкерлик кылыш бул аябай оор. Мисалы сырттагы жөнөкөй адамдарга мисалы сиздин көп акча таап атканыңыз же болбосо сонун болуп кийинип, сонун машинаны минип жүргөнүңүз эле көрүнөт, бирок ичине келгенде аябай бир мындай көйгөйлөр бар да. Ошол эле мисалы ишкер дайым карызда жүрөт деп коет. Бул аял киши үчүн оор эмеспи ушул нерселердин баардыгы? Аябай эле оор болот, ооба. Эгер чындап айтканда мындай сыртыңан ошондой эле көрүнбөсөң, кошелектти карасаң бурсам акча жок. Анткени баардыгы ошол процессте, ошол ойлогон иштериңде да акчалардын баары. Анан андай деле чоң акча иштейм деп айта албайм эми. Кимге кандай билбейм. Аял кишиге действительно оор. Ал үчүн одновременно айтып атам го, үйүң жагың да караш керек, үйдү дагы унутпашың керек. И ошол эле убакта көчөгө чыкканда эркектер менен тең тайлашып, ошол рынокто конкуренция создавать эте алышың керек да. Көп учурлар болду менде жаңы Ошко келгенимде, 20-жылы келдим. Башында аябай эле сездим ошол нерсени. Бишкекте анчалык сезилчү эмес, Ошто сезилет экен. Эркектердин кандай десем, бир тепкичи өйдөрөктөй ошол бизнесте ошол эле условияны мен алып барып эркек башка бала алып барса, почему-то аныкы өтөт, меники өтпөйт деген варианттар болгон. Биз эркектер мынтип эле оңой эле барган жолго биз мындай бурулуштар менен ооба, ошондой жол менен жетебиз го деп ойлойм да. Бизде бирок жакшы жагыбыз бар. Аял кишилерде чыдамкайлууракпыз. Эркектерге караганда сабырдуураакпыз, анан амал көбүрөөкпүз го деп ойлойм да. Аялдан амал качып кутулбайт дейт го, биз по-любому мындай ойлонсок выход таба алабыз да, жакшылап. Бизнесте деле ошондой эле. Айлана чөйрөңүздү караганда, мисалы мен айта алам, мисалы 100% сизде деле тааныштарыңыз жөн элде отуруп эле бирөөсүнүн акчасын деп жаткан тааныштарыңыз болсо керек. Бар. Байлар болгондо. Ошону көрүп анан сиздин жумушуңузда аябай бир оорчулуктар болуп, мисалы бирөөгө карыз бериш керек, бияктан жаңы филиалды ачыш керек, ушундай бир жетишпей выгорание болуп жаткан учуруңузда мындай бир от души өкүнгөн учуруңуз болобу? Зачем деп таштап койгуңуз келип? Болгон, 2 жыл мурун аябай бир болгон. Ошончолук аракет кылсам дагы бир результатты көрбөгөн, выгорание, бир жумуштан жумуш чарчап, пациенттердин системага вроде түшкөн, бирок ошол системаны биздин эл түшүнбөй, ушул прямой эле баягындай начальствосуна чалыш керек, анан чоңуна чалыш керек деген понятие бар го. Мындай кичинекей нерселер болсо деле ошол баардык нерсе келип мага такалганда менде аябай болгон. 10 күн мен дагы жаткам үйдө. Депрессиянын туу чокусуна жетем. Психологдор менен иштешип. Анан мен түшүндүм. Эми бул менин жеке оюм да. Мен өзү үйдө отуруп, бирөө акча таап келсе, аны жеп коюп эле отурганга андай характерге кирбейт экен мен. Өз алдымча бир кичине болсо дагы жумуш кылып, даже үйдө отурсам деле, мен декрет айтып атам го, декрет учурунда деле иштечүмүн да. Ошого анан мен мындай выводко келдим да. Ага чейин деле көп подкасттарды окудум, китептерди окудум. Эгерде менин жолум ушундай болсо, мен ушул жолду тандап атам да, мен иштешим керек деген, үйдө отургум келбейт. Анда бардык күчүмдү, пока ден соолугум бар, пока жаштыгым бар, энергиям бар, ошол бар кезде аябай иштеп алайын, өзүм каалаган максатка. Анан 50гө чыкканда, балким 60га чыкканда бир сонун бир балкондо отуруп алып, китеп жазып, опыттарды эми, опыттарын бөлүшүп, ошондой элестетем. Менде ошол максат көбүрөөк кармайт го деп ойлойм. Ошол кыйынчылыктардан, ошол учурда мисалы бардык нерсени таштап койгуң келип, ушундай тажаганда ошо кантип чыктыңыз?
себеби азыр бизди ошончо адамдар көрүп атат да, мисалычы жашоосунда ушундай бардык түгөнүп калгандай элечи, карызга батып кыйналып жүргөн адамдар деле көрүшү мүмкүн да. Эгер возможность болсо психологко баргыла деп айтам. Бунун өзүнүн деле мындай ички дүйнөнүн деле врачтары бар да. Психологко баргыла деп ойлойм. Эгер андай шартыңыздар жок болуп аткан болсо, өзүңөрдөн ылдыйраак немелер болуп шартта жашап аткан адамдарды көргүлө просто. Анан мурунку кезди эстеген дагы жакшыраак. Мен мектеп учурунда азыркы кезимде даже мечтать эте албайт болчумун. Ошол кезде атам Россияда аял кишилер мындай машина минет. Биздин айылда деген өзү 2-3 эле машина болуп атса, элестетке ал дагы жана Audi 31 беле ушундай бир машиналар болуп атса, анан кызым сен жакшы окуу, кийин ушундай машиналарды минесиң дегенди вообще даже мечтать эте албайсың да мындай. Мен ушу ооба мүмкүн эместей эле көрүнчү. Анткени биздин жол айылдагы жолдор таштак жол, каяктагы асфальт жол. Алар айтып келген нерсе, Россиядан көрүп айтып келген нерсе бизге жомок болчу да. Ошол нерсе даже 15 жылга жетпей эле келди бизге. Анан кээде эстейм да ошондо эмнени мен кааладым эле бала чакта депчи. Каалаган кездердин азыр ойлосом ал нерсе даже мен студенттик кездеги жеткен нерселерим эле каалагам да. Машина айдашым керек, анан мен чоң бир мындай ишканан жетектеп калгам, даже түшүмө кирбеген нерселер. Ошолорду дагы алдыга түртөт деп ойлойм. Депрессиядан чыкканга жардам берген. Жашооңузда буга чейин кээ бир кылган иштериңизге өкүнөсүзбү? Совсем өкүнөм деп айтпайм, бирок ушундай кылбай койсо болот болчу дегендерим бар. Мындан 10 жыл мурун Айжамал менен эгер жолугуп калсаңыз, эмне совет берет элеңиз? 10 жыл мурунку болсо 25 жашта как раз мен бир баланы төрөгөм. Айжамал болчум. 15 жыл болсо анда студент кез. 15 жыл болгондо как раз мен 11-ди бүтүп, биринчи курска мен Айжамал англис тилине өтө жакшы окуу демекмин. Англис тил жолдо калсын, Кытай тилин баштаган болчумун да мен. Ошо Кытай тилин до конца бүтүр демекмин. Менде мындай ошондо понятие болгон, медицина мен жакшы көрөм. Медицинага ал тилдер андай эле кереги жок дегендей түшүнүп болуп, көңүл кош мамиле кылгам да. Ошол кезге кайтсам, ошол Айжамалга көп окуу демекмин. Андан да көп окуу демекмин да. Аябай. Анткени ал нерселерди бирөө сага акчага сатып бере албайт, же болбосо мындай бирөөдөн тартып ала албайсың, белек ала албайсың, только өзүңдүн гана күчүң менен жете турган нерселер да. Анан спорт менен аябай машык демекмин. Ал кезде деле машыкчумун, бирок мындай когда как-то, кээде колум бошогондо ушундай эле. Демек, жанагы спорт деп туруп баштап калдыңыз. Ишкерликти бүттүк. Ишкерлик дегенде, демек, Кыргызстанда эле, бул Кыргызстан эгемендүүлүктү алганына аз эле жыл болду. Ар бир инсан эгерде өзү кааласа жашоосун өзгөртүп, ишкерлик кылса болот. Айжамалчы, мен сизди темир эжем деп эсептейм. Анан неге? Мен сизди жеке инсан, иниңиз катары тааныганга чейин сырттан карап жүргөн кезде мындай болуп атат да. Түнү менен машина айдап барып, еще балдар менен. Анан эртең мененкиге жетип, токтоп, анан 21 километр чуркап коюп, бул не деген алча? Ага негизи эле жашооңузга спорт кантип кирип калды? Жашоомо спорт өз негизи кичинекей кезимден эле бар, бирок аз-аздан да. Андай эле прям чоң спортторго кызыккан эмесмин. Өзү толук кыз болчумун. Мектеп убагында мен арыктаган кезим, это студент биринчи курста окуганда 20 килограммга резко арыктагам. Апам медицинадан чыгасың, сен моргту көрүп эле арыктап кеттиң деген. Ошол кездерде менде чуркоо бар болчу, чуркайт элем. Анан топко катышчумун, кичине волейбол ойнотчумун.
бирок андай эле фанат болуп аркасынан түшүп жасаган жокмун да ал нерселердичи. Кийинчерээк уже баягындай муктаждык болгондон эле башталды. Салмак кошо баштадым. Анан дагы бир кандайдыр оорулар пайда боло баштады. Анан өзү айтабыз го, жана спортко же түз келесиң, же или спорт сени через больница келет дегендейби. Ошондой болуп эле келгенмин. Анан Ошко келгенде стабильно уже чуркай баштадым. Ошол убакта айтып атасың да, как раз мен немеге Күздемиге жазылган убакта айтып атат окшойсуң. Күздеми же болбосо жаз деми десиз. Жаз демиби? Күздеми окшойт. Жок, жаз деминде болгон. Же жаз деми. Погода мындай болчу да. Кар кете элек же кар жаңы жаап аткан кез болчу. Анткени мен кечке чейин иштедим. Жумушум бүткөндөн кийин анан эртеси күнү Чуркоого ошол забегке барышым керек эле, Бишкекке. Билет алайын десем, бир да билет калбаптыр. Мен өзү ага чейин пландап аткан билет менен же машина менен ушундай жүрүп, анан билет калбаганын түшүндүм. Бирок мен жазылып алгансың. Ошого чейин даярдандым, 20 күндөн ашык күндө катуу даярдандым. Негизи общий команда менен даярдаганыбызга 3 айдай болгон да. Эми биринчи, экинчи орунду алам деген деле ой болгон жок, андай алган деле жокмун. Бирок максатым бар эле да, катышам деген. Анан кечинде жумуштан чыктым, балдардын баарын алдым. Чоң баламдын эртеси күнү соревнованиясы бар эле, аны ташташка туура келди. Бул жакта мен тааныбаган эсемияга таштадым да. Мындайча айткандачы. Балама айттым, кайсы досуң менен жакшы сүйлөшөсүң десем, ошо каратеде досун айтты. Ушулар менен жакшы достошом, ата-энесин да тааныйм деп. Как раз каратеге алып бардым дагы. Ошол жерден эже мен кетип атат элем деп, аябай сонун эже, Перизат эже менен ошондо таанышканбыз. Перизат эжеге айттым, таштап кеттим. Эртең соревнованияга алып барып коюңуз, анан бүрсү күнү сиңдилерим келип айлык алып кетет дедим дагы. Кичинекей баламды салып алып, анан машина менен жолго чыкканын чечтим. Ойлодум да, мен кичине эртерээк чыкканмын өзүчү. Анан эртең менен кечен кенен жетем, биринчиден. Анан 2-3 саат убакыт болот дедим. 2-3 саатта мен даярданам, сумкаларымды алам депчи. Бирок жол ушунчалык тайгак, ушунчалык туман, пешенеме бардык мындай сыноолор келди. Ооба, же жаныма дагы бир адам алып алыптым, шерик кылыпчы. Балам болсо уктап калган, аркада отуру турат, жеттикпи деп. Ошентип атып түнү менен жол жүрүшкө туура келди. Обычно 10 саат, 11 саатта жетсем, ошол убакта негедир 14 сааттай бардым да. Аябай кыйын болуп кетти. Погода жакшы болбоду да. Машина айдап бардыңыз. Бардым. Баргандан кийин притек барып калдым да менчи. Уже 7:30да 8ге жакын башталыш керек. Мен 7:де 6:30да бардым. Жалга барайын десем, уже убакыт жок. Сиңдиме чалып эле ал жактагылардан жана стартовый пакетти берип дедим. Ал бериптир. Бирок номерок калып калыптыр да. Келгенден кийин түшүнүп атам, номерок жок. Мен уже стартовый пакетти алдым, номерок. Ал көрсө кечинде караганда жана номерокко кызыгышыптыр да, телевизордун аркасына коюп коюшуптур да. Кайра салды. Уже чуркап атышат элдин баары. Мен болсо кечке күрөрдү күтөм да, кана келе атасың депчи. Баланы болсо еще бир таксидерине берирдим алардын үйүнөчү, баланы. Ушундай притек болуп барып чуркадым. Азыр ойлосом, негизи антпеш керек да өзүчү. Бир күн мурун барып даярданып, ал жерге көнүп, анан чуркаган туурараак. Эми биздики любительский эле да кызыгып өз алдыбызча чуркаган үчүн мага болду го деп ойлойм. Ооба достор, баягы кимдир бирөө жөн эле өзү ден соолук үчүн 2-3 жумада 1-2 жолу сүйлөп чуркап коет. Айжамал эже биздин клубубуз бар, ушундай сүйлөчүлөрдүн клубу. Ошол жерде бул Ошто эле эмес, Бишкекте керек болсо Ысык-Көлгө чейин барып чуркаган. Эң узагы 21 километр чуркаганбыз. Андан сырткары сиз тоого чыкканды да аябай сүйөсүз, э? Менин эсимде, сиз 5000 метр бийиктикке тоого чыгып, 4200 метр бийиктикке чыгып, альпинист деген жанагынды алып, ал жактан түшүп алып, Ысык-Көлгө барып, мен анда марафон чуркагам. Ал жактан түшүп алып, эртеси күнү 10 километр чуркап калгам да. Сизге мындай чуркоо эмне берет? Анчалык мындай берилип чуркаганга. Стрессти жазат го дейм, биринчи очередь. Ооба, мындай биздин жумуш кичине оорураак да.
аны бир нерсе менен чыгарышка туура келет, либо расслабить этип бир массажга барышың керек, бир нерсеге катышышың керек, же кимдир бирөө менен сүйлөшүшүң керек. Тем более азыр онкологиялык оорулар көп, анан ушунча поток информациядан чарчайсың. Эң эле бир себеби чуркоого, ошол чуркап атканда эч ким менен сүйлөшпөйсүң. Өзүңдүн ойлоруң менен өзүң эле сүйлөшүп атып, кандай чуркаганыңды эле билбей каласың да. Эң эле мен түшүнгөнүм, по-моему, ушул. 21 километр чуркап баратканыңызда, мисалы 18 километрден кийин зачем Айжамал деген учурлар болобу? 18 ондо сенде жакшы го. Негизи 4-5ке жеткенде эле айтам менчи. Эмне кылып жүрөм бул жерде? Анан эки жагын карайсың, кайтып кетсемби бүгүн депчи. Чуркабай эле койсомбу деп, анан ага чейинки даярдык, ошончо чуркайын деп барган алыстык, даярдыгың, убактың кеткенин эстесең, үй бүлөңдөгү баарын айткансың, чуркайын деп чыгасың, анан уяттын күчү уже характер ал жактачы. До конца чуркашка туура келет. Эми азырынча андай эле чоң орундарды алып чуркай элекмин. Азыр тоого деле чыгабыз жайында. Эң бийик чыкканым эле ошол 4200 болду. Комсомольский чыккан чокуу болду да. Биз сиз менен жанагы озеро любви деп чыкканбыз. Ошондо мындай вроде бы мындай жаш кыздар, балдар деле бар да. Анан сиз алдыда келип атасыз. Бул сизге ошол мындай карап көрсөң чуркоо деле кыйын. Адам кыйнайт, тоого чыгыш деле кыйын. Сиз мындай өзүңүздү кыйнаганды жакшы көрөсүзбү? Масохисттерди койсоң. Мен түз айта албадым. Мен аны өзүмдү кыйноо деп деле билбейм. Айтып атам го, жана балалыктан андан дагы кыйынчылыктарда жүргөнбүз да. 3 айлык каникул дегендерде бизде азыркы балдарга салыштырам часто. Азыр 3 айлык каникулда алардын программасы бар, селыйчы. Лагерге барам, бассейнге барам, мындай оңой, жалаң эс алууга арналган. Биз 3 айлык каникулда эмне кылат элек? 3 гектар шал эгет элек. Элестетасыңбы? Мен башың үстүңдө 40 градус ысык. Анан баткактын асты болсо муздактыгын айтпа. Боюң кичинекей болгондо жанагы баткак даже жамбашка чейин жетет да. Тизеден өтөт да. Ошондой баткакта шал эгип жүргөндөн чуркаган менен тоого чыккан эмне болуп калды? Бул эс алуу да. Негизи өзү чуркаганда дагы, тоого чыкканда дагы ошонун атмосферасы жагат го деп ойлойм. Тоодо ошол өзүң менен өзүң калганың ойлордон андай нерсени азыр мындай информационный немелерде кыйын да. Кечке телефондон, үйгө келсең деле звонок, анан жумуштан эс алган ошол тоолордо жакшыраак эс аласың. Энергиясы да башкача. Тоого чыккандын керемети вообще сонун, если честно. Бир эле убакта кышты көрөсүң, бир эле убакта жазды көрөсүң, күздү көрөсүң да. Сонун. Анын айтып бүтпөйсүң го дейм. Бул негизи эле жанагы мечта. Себеби көпчүлүк өзүнүн үмүттүп жүрөм деген адамдар айтсаң эле, мисалы бир максатыңды бел, туура жумушуңду тандап иште, анан сөзсүз түрдө бир спорт менен алектен депчи. Сизде жумушуңуз бар. Кудайга шүгүр бар. Еще мындай спорт менен алектен эткенсиз. Ушул чуркоо сизге эмне берди? Чуркоо мага спорттор сизге эмне берип атат? Дисциплинаны берип атат го деп ойлойм. Анткени спортто жүрүп, кичине чуркап, мен андай чоң спортто жүргөн адам эмесмин, жөн эле любительский кызыккан. Спорт бар сөз. Ооба, спорт бар. Прям спортто сразу билесиң да, дисциплина болуп чуркап атканда ишиңдин, багы убактыңдын бөлүшүүсү, тайм менеджментиң мындай явно көрүнөт да, ачык көрүнөт. Анан спортту таштаганыңда эле уже билинет. Уйкучу болосуң, салмагың кошулат, иштериң дагы түшкө чейин уктагандан кийин ишиң калып калат. Ошолго ойлойм, биринчи эле спорттон дисциплина аласың, анан энергия аласың деп ойлойм. Эптеп эле ошол спорт залга же болбосо немеге келип алсаң, стадионго, уйку сурап келсең деле келесиң. Чуркагандан кийин как будто мындай допинг ичкендей болуп каласың да, кайра уже бардык иштерди кыйратам депчи.
Ошол азыркы ийгиликтерге деле спорт жеткизди го деп ойлойм. Кандайдыр бир процентинде. Потому что через келип атат. Мен прямой эле спорттун бир түрүн тандасам айтмакмын. Мен бул жактан чемпион болдум депчи. А менде деген бул эми часть жизни да, просто бир гана бөлүгү. Ошол бөлүгүнүн таасиринен балким жумуштарымдагы орду менен болуп атат го деп ойлойм. Жанагы сиз азыр айтып атпайсызбы, мисалы мен жашоом ушул эле негизи жашоомдо спорт, бизнес деген баары чөйрө канчалык бир ролду ойнойт? Жакшы чөйрөнүн болуусу канчалык ролду? Азыр сага дагы бир кошумча мурунку суроомо жооп бербей кеттим. Спортко келгенде аябай сонун достор табасың. Ошол нерсени унутупмун да, чөйрөнү да табасың. Анан экинчи сурооңдо чөйрө өтө чоң роль ойнойт. Анткени мен өзүмдүн оюмча Бишкекте жүргөндө такыр башка чөйрөдө болчумун. Ошко келгенде мен бир дагы досум, эч ким таанышым жок эле келдим. Өзүм оштук болгонум менен мен Ошто окуган жокмун, Ошто жашаган жокмун көп убакыт. Ошо барып келгенде мындай айтсам, эч нерсеси жок келдим да. Бул жактан келгенде анан көз караштарыбыз туура келген достор менен, чуркоого барсам чуркодаган, спортко кызыккан адамдар менен, медицинаны сүйгөн адамдар менен табышып, ошол нерселерден билинет да. Чөйрө ар бир, мисалы үчүн бир эле китепти окусаң сен, 15 адам менен достошсоң, 15 китепти окуйт да, сага ар түрдүү информацияны бесплатно эле айтат да, мындайча айткандачы. Чөйрө өтө чоң роль ойнойт. Ошого эгер жаштарга айтат элем, туура чөйрөдө жүрсө, өзү кызыккан сферанын чөйрөсүндө жүрсө, обязательно мындай ийгилик келет, сөзсүз түрдөчү. Чоң рахмат. Мен да жакшы нерселерди алып атам. Сиз өзүңүздү 15 жыл мурунку Айжамал жооп турганда эмне деп айтышыңызды айттыңыз. Ал эми тескерисинче 15 жылдан кийинки, 15 жыл кийинки Айжамалга жолугуп калсаңыз, сиз эмне деп суроо бересиз? Эмнелерди сурайсыз? Анан келечекке болгон максатыңыз кандай? 15 жылдан кийин кандай Айжамалды көргүңүз келет? 15 жылдан кийин эми айтыш кыйын, бирок мен примерно жазганмынчы. Быйыл туулган күнүмдү атайын жазганмын. Анда 15 жыл эмес, 10 жылдан кийинки Айжамал, 43 жаштагы Айжамал кандай болуш керек деп жазганмын. Мен 15 жылда примерно ошондой эле ойлойм. Плюс-минус да эми. Биринчиден аябай эле спортивная женщина болом го деп ойлойм. Биринчиден азыр триатлонго кызыгып атам. Ошол жаатында эми любительскийден жок дегенде мындай кызыккан спортсмен сыяктуу болсом керек деп ойлойм. Анан уже мен бабушка болуп калсам керек деп ойлойм. Бабушка дегенде мен өтө современный бабушка болсом керек. Анан мен медицина тармагында бир мындай из калтырган, ошол калтыргым келип атат да. Эми кайсыл жагында экенин билбейм, азыркы учурда просто окуп атам. Балким клиника ачам деген ой болот. Балким кандайдыр бир азыр толтура китептерди англисче окуп атам. Бизде ошону эмнеге мурун бербеди деген ой дагы бар да. Балким ошолордун кыргызча версиясын которуп, кыргызча азыр чыгарып калабызбы. Биз эски анатомиялар менен бүткөнбүз да. Азыр анатомия деле бар, жаңы, бирок кандай десем, кыргызчасы жок. Кыргызча вариант такыр эле көрбөдүм ошондой китептердин. Балким ошондой китептердин автору болом деген ой болуп атат азырынча. Анан мындан дагы энергичный болушум мүмкүн, точно. Потому что опытым чоң болот анда уже азыркыга караганда. Анан билбейм эми, Бишкекте жашаймынбы же Ошто жашаймынбы, аны айтыш кыйын. Айжамал эже, ушундай азыркы жашоодо бул убакыт эң чоң ресурс экен да, акча эмес, эң негизгиси убакыт экен. Ушул убактыңызды арнап келип кеткениңизге терең ыраазычылык. Анан сонун болуп биз студияны жасап койдук. Ушул күлдү дагы Айжамал эжемова келди. Бизде атайын бизди көрүп отурганда бизде бир медиктер эле эмес,
ишкерекке кызыккан адамдар же болбосо ким экен деп жөн эле баягы көргөн адамдар да көрүшү мүмкүн. Ушуларга атайын Айжамал эже белек ала келди. Ооба. Силердин офисиңер ачылганда келе албадым эле. Ошондо бүгүн келип ойлодум, эмне кылсак деп, анан карасам ушу жашыл нерселер жогурактай. Анан бунун пайдасы дагы көп го, эми өзүңөр деле айтпасам деле билем. Кышында особенно азыр смог болуп атканда көбүрөөк мондой жашыл өссүн. Эми бул уходу требует, если муну караш керек, муну багыш керек да. Подарок этип коерсуң, бирок багыш керек. Муну карай тургандар бизди көрүп атат. Анан кызыктуу, эми кур келбейин дедим. Кичинекей презентиктерибиз бар, белектерибиз. Мондой инвитронун кружкалары. Эми буну өзүң түнгө кааласаң жөнөтсөң болот. Ушундай кружкалар келиптир. Так, бул жерде 4 бар экен. Бизде миллион адам көрбөйт. Бирок ушул нерсени сиз өзүңүзгө эстеликке алып калам дей турган болсоңуз, жөн эле бир жакшы Айжамал эжеге же болбосо биздин каналга каалоо жазып коюңуз. Комментарий жазса деле болот. Комментарий жазып, катталып коюңуз. Ошондо сиздердин араңыздардан бирөөңүздөрдү тандап туруп, эгерде сиз ош шаарында болсоңуз, биздин офиске келип алып кетсеңиз болсо, биз жолуңуз болгондо таштап коебуз. Андан сырткары инвитро лабораториясынан чекапка атайын сертификат бар. Аны дагы сиз өзүңүз утуп алсаңыз болот. Себеп достор, жана биз сүйлөшкөндөй эле өзүңүздүн ден соолугуңузду сөзсүз түрдө ооруп жыгылып калгандан кийин эле карабай, бизге алдын ала барып көрүлүп, өзүбүз жакшыбызбы, аманбызбы, мындай жакшы эле жашап атабызбы, ошону тактап жакшы жүрөлү. Ошол үчүн комментарий калтырыңыздар, каналга катталыңыздар. Жана ошондой эле биз жана баштап атканда сиздер башкаларга бөлүшүп койсоңуздар ыраазы болобуз. Сиз болсо кайрадан бизге чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Анан бизди көрүп аткандарга ушул акыркы бир кайрылып койсоңуз болот. Эркин микрофон дейт. Эркин микрофон. Рахмат чакырганыңарга. Мен биринчи укканда жогон таң калдым. Эми кандай десем, аябай эле белгилүү, мындай таанымал адам деле эмесмин. Эми элге керегим тийсе, ошол эле форматта айтайын дедим. Ошол максатта кимдир бирөөгө балким биздин айткан сөздөрүбүз опыт болор, кимдир бирөөгө пайдасы тиер деген ойдо. Негизи мен медицина тармагында болгон үчүн жаштарга, негизи көрүп аткан адамдардын баарына эле айткым келет. Ден соолук эң биринчи байлык. Эгер ден соолук жок болсо, башка эч бир нерсе неинтересный болуп калат да. Ооругучаңды баардык миллион проблемаң бар дейт го, ооругандан бир эле проблемаң калат да. Ошого ден соолугуңуздарды жакшы караңыздар, особенно азыр кыш убагында ден соолукту чыңдап, ден соолук дагы аманат, аны дагы убагында карап, убагында туура витаминдерди ичип, мындай карап багыш керек да, ал нерсени дагы. Ошол чоң рахмат сага дагы. Эсташтаңыз.